Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу Евразия экономикалык биримдигинин экономикасына оң таасирин тийгизе турган долбоор. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин төрагасы катары ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин башчыларына кайрылып жатып билдирди. Биз мүчө мамлекеттердин жана бүтүндөй биримдиктин экономикасына оң таасирин тийгизе турган инфраструктуралык долбоорлордун пулун жана аларды ишке ашыруу механизмин түзүүнү сунуштайбыз. Мисал катары Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча өтө маанилүү долбоорлорду алдыга жылдырып, андан ары ишке ашыруу максатка ылайыктуу көрүнөт деп айтылат кайрылууда. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу 20 жылдан ашык убакыттан бери демилгеленип, бирок ар кандай себептер менен ишке аша элек. ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин үчөө Орусия, Казакстан, Кыргызстан Кытай менен чектешет. 3 мамлекеттин ичинен жалгыз Кыргызстандын Кытай менен темир жолу байланышы жок. 2002 жылы Пекин темир жол долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин тактап, багытын аныктаган. Ал негиздеме боюнча темир жол Торгарт аркылуу Арпа жайлоосуна түшүп, Өзгөн районунан Кара Сууга барып, андан ары Өзбекстанга өтмөк. Каттамдын узундугу 268 чакырым деп эсептелген. Быйыл Евразиялык экономикалык биримдигине төрагалык кылуу милдети Кыргызстанга өттү. 2022 жылы Кыргызстан жогорку Евразиялык экономикалык кеңешине, Евразия өкмөттөр аралык кеңешине жана Евразиялык экономикалык комиссиясынын кеңешине төрагалык кылат. Маалым болгондой, төрагалыктын алкагында Бишкекте ЕАЭКтин жыйыны жана Евразия экономикалык форуму Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин отуруму өтөт. 2021 жылы ЕАЭПке Казакстан төрагалык кылган. Келишимдерге ылайык мүчө мамлекеттер ЕАЭПке төрагалык кылуу милдетин алфавит тартибинде 1 жылдан аткарышат.